ошол эле жерде бүгүнкү күндөгү тилдин өзгөчөлөнүп кеткендиги, бүгүнкү күндөгү аябай баягы тилди ката жазуулардын көптүгү. Өзүңүздөр байланышканда деле азыр бизди сүйлөшүп аткан тилибизде, жазып аткан тилибизде ошол сыяктуу жазылып калды. Ош технологиялык университетинде кыргыз тилин санариптик окутуу платформасынын таанытымы болуп өттү. Иш-чараны табигый гуманитардык илимдер борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору профессор Саттарова уюштурду. Таанытымда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүндө эмгек сиңирген кызматкер, даңк орденинин ээси, Кыргыз тест системасынын түптөөчүсү Батма Болоталиевна Топоева Ставинская өткөрдү. Санариптик окутуу платформасы негизинен ушу балдарды окутууда бир гана окуп, жазып, же болбосо бир нерсени кайталатып, жаттатып коюу менен эмес, ошондой эле тилди үйрөтүүдөгү бардык көндүмдөрдү бир катар алып кетүү идеясы камтылган. Ал окуу, угуу, маалыматты окуп түшүнүү, ошо угуп окуп түшүнгөн маалыматы боюнча кандайдыр бир маек алып барууну үйрөтүү, анын негизинде жазуу көндүмдөрүн өөрчүтүү, анын негизинде ооз-2 оюн, ооз-2 баяндап берүү көндүмдөрүн өөрчүтүү болуп саналат. Дал ушул 4 көндүмдөр аркылуу бизге келген, Кыргыз тестке келген адамдар тест тапшырышат. Демек, ошо тестте камтылган нерсенин дагы нерсеге үйрөтүү бул биринчи курстан, биринчи курс эмес, тиги биринчи класстан башталыш керек. Айтор бул жолугушуу өзүнүн жемишин берди. Балдар абдан зиректик менен, кызыгуу менен кабыл алышып, атургай ошол бул дагы жакындарыбызга, досторубузга бөлүшөт экенбиз, ошондо биз кантип түшүндүрүп бере алабыз деген суроолоруна жооп алып кетишти. Иш-чаранын максаты кыргыз тилин окутууда санариптик ыкмаларды жайылтуу жана окутуучулар менен студенттерди жаңы онлайн мүмкүнчүлүктөр менен тааныштыруу болду. Катышуучулар интерактивдүү сабактар, онлайн тесттерди түзүү жана автоматтык баалоо мүмкүнчүлүктөрү боюнча тажрыйба алышты. Иш-чараны окуу иштери боюнча проректор, профессор Мамытов ачып берип, мамлекеттик тилдин аброюн көтөрүү багытындагы иштерге токтолду. Бул негизинен кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутуп үйрөтүүдө жаңы технологиялардын, методдордун санариптик чөйрөдө колдонушу боюнча кеңири маалымат берди. Батма Болоталиевнанын Ош технологиялык университетине келген иш сапары жемиштүү болуп, өз максатына жетти. Профессор Саттарова жана Топоева Ставинская санариптик платформанын кыргыз тилин окутууда инновациялык ыкмаларды киргизүүгө өбөлгө түзөөрүн белгилешти. Катышуучулар бул долбоор билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана кыргыз тилин санариптик чөйрөдө өнүктүрүүгө чоң салым кошоорун белгилешти.